Досторум аттар боюнча Абдурахман, Абубакыр, Юсуф деп коюп алса, бул Пакистан болуп кеттиңер, араб болуп кеттиңер, кыргызда мындай жок, ата бабабыз мындай эмес болчу деп атпайсыңарбы? Мисал үчүн аз сиздерге далил менен айтып берейин, сүйлөп берейин. Тоолок молдо ата бабабыз туурабы? Ата бабабыз. Бул каймана аты, орусча айтканда псевдоним. Өзүнүн аты Абдурахман, уулу Байымбет да. Атасынын аты Абдурахман болот атпайбы? Ата бабаңыздын аты Абдурахман болуп атат. Жусуп Абдурахманов, госсекретарь биринчи президент мындай чыкканда Союз убагында. Аты Жусуп, Юсуф пайгамбардын кыргызча аты Жусуп кыл болуп атпайбы? Абдурахман атасынын аты болуп атат. Азыркы Бишкекте Советский көчөсү Жусуп Абдурахманов атындагы көчө да. Мындайга келгенде араб болгон эмес, Пакистан болгон эмес ата бабабыз да аларчы. Азыркы атка койсок, Пакистан араб болуп жок. Бул сыфаттар да, Алланын сыфаттары Рахман, Рахим, Карим деген, анан ошол абд деп кошуп койсо кул. Абдурахман райымдуу, мээримдүү Алланын кулу. Абдул Карим берешен, жоомарт Алланын кулу деген маани чыгып атат да бияктанчы. Ушинтип атын жакшы кылып которуп атса, биз тоскоол болуп мындай жамандап ушактап атабыз да. Болбойт деп өзүбүз эле муну имамдардан, аалымдардан, тарыхчылардан сурап алып анан айтсак жакшы эмеспи? Ой жүгүртүп, акылыбыз менен ойлонуп дегендей. Жөн эле бир айтып койсо эле андай кылбаш керек туугандар. Сиз өзүңүз намаз окубай атсаңыз, орозо кармабай атсаңыз, зекет бербей атсаңыз, канча күнөө таап атасыз. Ошонун үстүнө сиз сакалчандарды, атын өзгөртүп алгандарды, намаз окугандарды жамандап, ушактап, дагы күнөө таап атасыз да. Сиз ошону ойлонуңуз андан көрөчү. Кой, мен унчукпай эле коеюн. Атасы өлбөйүн, сакал койбойт дегенди дагы каяктан тапкансыңар билбейм. Мага бирөө келип атаң тирүү дегенде эле сразу түшүнөм да. Бул баягы темасын баштаган тат депчи. Бул кайда мындай? Билсеңер комментарийге жазып коюңуз. Мен канча издендим, ушуга жооп таба элекмин да. Атасы өлбөйүн, сакал койбойт деген бул ким чыгарган? Кайсы кылымда ушул нерсе бар? Болбосо любой киши менен сүйлөшө келсең, аялбы, эркекпи сүйлөшө келсең, мен деген чоң тайатам молдо болчу, мен чоң атам деген вообще мындай дем салчу, укмуш болчу, айылдын баарын эметчи деп эле. Любой эле киши, биз кыргызда любой эле кишинин ата бабасы молдо болгон. Ал эмнени айтып жатат? Ошо дин менен жашаган да, дин менен жашаган, таза жүргөн, ошон үчүн дем салганда алардын деми таасирлүү болгон. Анан азыр эле бул кичине Союз келип 70 жыл үстөмдүк кылып, кичине идеологиясы бузуп кетсе, анан дагы силер ага кошумуңуздарды кошуп атасыздар, аны койгом мындай. Ата бабабыз да болгон эмес деп тийише кошупчу. Ата бабабыз ушул ислам дини менен жашаган, ата бабабыз Аллахка бекем ишенген, ата бабабыз Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун жолдогон. Ошон үчүн алардын аттары ушундай болгон, ошон үчүн алар сакалчан жүргөн. Көлдө мына жетаке бардыгы сакалчан, чепкен кийип турат да, мисалы узун кийбе деп атпайсыңар, мисалы үчүн. Дагы башка баатырлардын баардыгы, Манас баатыр мына сакалчан бар эле демчи. Анан жөн эле мындай тарыхты деле карап көрсөңөр мындай ислам менен жашаганбыз да. Мындай муну бир себеп ошо билбегендер билип алсын деп айтып атам. Экинчи себеп жөн жерден күнөө таба бербеңиздер деп атам. Жөн жерден. Жана айтпадым канча күнөө таап атабыз. Ошонун үстүнө дагы күнөө да. Анан мен атым Нурлан, мен Абубакыр радиаллаху анхудай чынчыл болгум келип атса, Умар радиаллаху анхудай деп болгум келет деп атымды өзгөртүп алган болсом, же бир Алланын сыфатына бир Абдул Карим деп өзгөртүп алгансам, эмнеге мен таасирленип келем? Эмнеге мага бирөө келип ошо тоскоол болуш керек да? Жок. Албетте атыңыз жакшы болсо которбой эле коңуз, мааниси жакшы болсо, муну аалымдар да айтат. Бирок маани начар чыгып калган болсо, же адам өзгөрткүсү келип атса, өзгөртө берсин. Сиз ага мындай сөз кылып, күнөө таап ушактабаңыз. Мисалы орустан мына новостьте чыгып атат, орустар баягы көрдүңүздөр болуш керек. Майнкрафт деген оюн бар экен, ошонун атынан Майнкрафт шоу бирдемкевич деп которуп алыптыр да. Ошентип эле которуп алса эмне дей аласыз? Мисалы Майкл деп которуп алса, азыр кыргыздарда Бишкекте болсо керек. Майкл же дагы бир Майкл Джордандын атынан коюп, же Роналду деген жана футболист барго, ошонун атынан Роналду деп коюп алса, эчтеке кыла албай каласыз. Андан көрө ушундай диндар, мындай мааниси менен ат болсо жакшы да. Анан жана сакал боюнча бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган, бул сакал важип. Бул өкүм, Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан сакалыңарды койгула деп. Пайгамбарды эрчигиле деп, пайгамбар жашагандай жашагыла деп Аллах Тааланын Куранында буйруган. Пайгамбар айтты, болду, кылыш керек. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айткан үчүн биз өстүрөбүз. Эч ким буга тоскоол болбош керек. Биз таасирленбеш керекпиз. Ата-энебиздин, туугандардын айтканын угабыз. Бирок динге каршы чыкса, ага укпаганга эмебиз бар да, шартыбыз бар.
Ошон үчүн туура түшүнүп, анан жанагыны унутпай жазып коюңуздар. Ата сөйлөгөн сакал койбойт деген кайдан чыккан. Талкуулайлы ушакта.